Урматтуу Мухаммедкулов Дүйшекевич, бүгүнкү күнгө чейин канча миллион сом каражат бөлүндү? Азыр саламаттык сактоо министрлигине 30 миллион сом бөлүнгөн, ошонун баарын сарптап атышат. Мындан тышкары 21 миллион сомдон ашыгы өзгөчө кырдаалдар министрлигине, жанагы обсервацияда жаткандардын баары ошол МЧС аркылуу кетип атат. Мындан тышкары вакциналарга алдык. Жанагы обработка кылчу ветеринария тармагына коомдук жайларды барып, жанагы медициналык препараттар менен иштетип чыгуу, обработка кылуу боюнча дагы бир 5 миллион сомду бөлдүк эмеге, ветеринария жана фитосанитария кызматына. Мына ушулар болуп атат. Мындан тышкары бул эми түз күрөшкөн оору менен күрөшүп атканда, экономикалык жакка болсо 400 миллионду бөлдүк, 400 миллион сомду. Мындан тышкары эки мамлекеттик коммерциялык банк 2 миллиондон кошсо, ошо 800 миллион сомду биз жанагы буудай жана керектүү биринчи кезектеги товарларды алып келүү боюнча бизнеске арзан 8% пайызы менен бере турган кошойго бөлдүк. Анан азыр дагы 411 миллионду өзүңүздөр колдоп бердиңиздер комитеттен. Аны дагы мамлекеттик резервке буудай алып келүү боюнча бөлүп бердик. 200 миллионду азыр дагы алып келдик. 200 миллион сомду ушул экономиканы колдоо боюнча. Мына ушундайлар болуп атат. 1 миллиард сомдун ар жак бер жагына азыр чечимдер чыкты да. МЧСке 200 миллионду жана спецфонд бар эмеспи, ошого бөлөлү дедик. Ошону менен кошкондо бир 200 миллион, 1 миллиард 100 миллион сомдун тегерегиндеги сөз болуп атат азыр. Саламаттык сактоо министрлигине демек 51 миллион сом экен да, туура түшүндүмбү? Өкөнү кошкондо, аны МЧС аркылуу деле баары бир ошол саламаттык сактоо жагына барат. Тамак ашына, жатаканасына, жанагы чыгымдарынын баарына кеткен ошо 51 миллион сомдон ашыгыраак болуп атат. Бүгүн сын айтпайбыз деп мен сөздүн башында өзүм сунуш бердим эле. Бүгүн только сунуш берүү менен чектелебиз деп. Канчалык сындагыбыз келбесе дагы, бирок мына конкреттүү сунуштар да. Саламаттык сактоо министрлигине тоодой претензиябыз бар. Бул илдет бардыгы сырттан келип аткан, бардыгыбызга белгилүү да. Эмне себептен бүгүнкү күндө аэропорт Манаста 4 компьютерге 51 миллион сомдон каражат табылган жок да. Мына бүгүн фейк эмес, тирүү адам учуп келди Португалиядан. Пост жарыялап атат, мен аны тааныйм. Ал сүрөттөрү менен кошо ошол иштеп аткан 4 стол бар экен. Врачтар 3төн ошол 4 столдо отуруп, вручную калем менен толтуруп атат анкеталарды. Аны кантип издейсиздер кийин? Электрондук цифровизация жылында эмнеге 4 компьютерге акча табылбайт? Бирөө серверде калат эле да. Мына 144 адам келген адамды 7 күндөн бери канча адам менен контакт болду, канча миңдеген адам менен контакт болду. Кантип издеп табасыздар? Ошол контакт болгон адамдарды эгерде бизде бүт вручную жүргүзүлүп жатса. Мен жөн эле мына секундаларым кетип атат. Урматтуу төрага. Буга чейин жо токтотуңуздар эми мында жөн эле 10 секунд кетип калды. Сүйлөгөн сайын убактыңыз кетип атат. Мен ошол сүйлөгөн неге кетип атат деген сөз эмес да, ошол жөн эле 10 секунд мына дагы кетип атат. Жооп берейин? Жооп бериңиз. Урматтуу депутатым, биринчиден жана сиз айтып аткан бар статистикасы бар тең башынан баштап эле жазалып атат. Жана анкеталар азыр бортто турганда, келдер түшкөндө толтурушат кол менен. Анын баарын деген иштер бүткөндөн кийин убактысынын арасында алар жазайт, болбосо бизде азыр оперативный штаб 24 саат бою иштейт. Анын баары тең онлайн режим менен, интернет менен берилип атат. Азыркы күндө биз жанагы эки категорияны бөлүп, адамдарды көп бөлгөн үчүн азыр 2 СКП ачылды. Бир аэропорт Манас 2, анан берки эски турган жерде тең. Бул жерде эч кандай нерсе жок. Статистиканын баары күнү менен жазалат да, ошол бардыгы тең регионга кетет. Эми ал жерде сразу баарын тең эле 7 минутуна кетиргенге биз кылбайбыз. Эмчиндегинде ар бир адамды тастыктап, жазап, паспорттарын текшерип, ошондон кийин кетирип атабыз. Фейковать эткендер алар көп болуп атат. Эми аларга биз өзүбүздүн кылган ишибизди жасап атабыз. Ар бир адам биздин медициналык жактан өткөн, аягына чейин көзөмөлдө турат. Кошумча айтып коеюн. Иши айтпайбыз, жанагы айтылып аткан анкеталар
өзі порядок боюнча жүргүнчү самолетто келетканда толтура турган анкетада тилекке каршы бул жаңы башталды да. Кээ бир авиакомпаниялар ошону жүргүнчүлөргө убагында бербеген үчүн келип түшкөндөн кийин ошол жерде толтурууга туура келип атат да. Ушундай маселе чыгып атат. Ошондуктан кол менен толтуруп кээ бир маселелерди чыгып калган ошол. А так негизи 2 экземпляр анкетаны тиги жүргүнчү самолетто келетканда толтуруп алып келип даярдап келет. Просто убакыттарда эми ошончо каражаттан ошол мен айткан нерселер жасап койсо болот да. Эң негизги угроза болуп аткан бул аэропорт Манас. Ошол жакка каражатты үнөмдөбөш керек эле да. Мухаммед Дүйшекевич, темирдей тартипти киргизиш сиздин колуңузда. Биздин жарандардын жарандык жоопкерчилигине мындай коюп коюш өтө туура эмес да бүгүнкү күндө. Ар бир жеке ишкананы милдеттендириш керек. Кире беришке санитайзерлерди коюп, мына башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын биз алышыбыз керек да. Анан эң негизги нерсе, бүгүнкү күндө расмий айтып коюңуздарчы, мына мисал үчүн мен бүгүнкү күндө 100 000 маска алып 10 секунд. Мисал үчүн ошол коркунучтуу биздин бүгүнкү райондорго бекер тараткым келип жатат. Каерден сатып алам мен? Өзүнүн баасында. 50 сомдон, 70 сомдон эмес. Мына жаңылыктарда берип атасыздар, тигне жакта тигилип атат, ошто тигилип атат деп. Таппай атабыз. Каерден биз Айтпайчы, жаңы эле баштадым, мына 3 күндөн бери чыгып атат. Анан аны биз өзүбүз фарм компаниялар барып эле ошол жерден сатып алып эле кайра алып барып жанагыдай биз койгон баа менен сатып атат да. Ну эми бул жерде чыгып атат, кээ бир акырын алып барып башка жерден алып барып бир 15-20 сом коштуруп сатканы чыгып атат. Ашыкча мисалы үчүн бирөөгө саткандай мүмкүнчүлүк жок азыр. Рахмат.